Кыргыз Республикасынын Карабалта шаарындагы Жусуп Баласагын дин агартуу борборун Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин төрагасы жана анын мүчөлөрү зыярат кылды. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يصيب من المرأة عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسله من ده بالبركورين عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله هل نفعت عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضبه لك قال نعم هو في ضحضاح من النار ولولا أنا لك في الدرك الأسفل من النار. ما شاء الله جاكش Haqaid Nasafiyadan ошол китептен жатка матындан айтып бериңиздер. Кана ким айтып берет? متن عقائده لأبي حفص عمر بن محمد النسفي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أهل الحق حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق خلافا لصوفة سطوئيته. وأسباب العلم للخلق ثلاثة: الحواس السليمة والخبر الصادق والعقل. فالحواس خمس: السمع والبصر والشم والذوق واللمس بكل حاسة منها يوقف على موضعتها له. Анда азыр ушул Хидая окуп аткан балдарыбыздардан Хидая китебин муну өзү жатташ мүмкүн эмес деп ойлошот, бирок алхамдулилла балдарга устаздарыбыздын таргиптери менен баштап биринчи том жаттады. Азыр сиздердин берекеңиздерден алыш үчүн ошол балабыз бир угузуп берсе иншалла сиздерге Хидаядан. وقد جرى علي الموعد في مبدأ بداية المبتدئ أن أشرحها بتوفيق الله تعالى شرحا نرسمه بكفاية المنتحي، فشرعت فيه والوعد يسوغ بعض المساغ وحين أكاد أتكئ عنها اتكاء الفراغ تبينت فيه نبذة من الإتناب. Машалла, андан кийинки окуп аткан китеби жана айткан Нурлануардын матыны Манарды да жаттаганга балдардан талап коюлган. Ошол Манарды жаттаган карыкелерден силерге угузуп берсе. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا إلى صراط المستقيم والصلاة على من اختص بالخلق العظيم وعلى آله الذين قاموا بنصرة الدين القويم. يعلم أن أصول الشرع ثلاثة: الكتاب والسنة وإجماع الأمة. Кутуб Ситте окуп аткан балдарыбыздардан бир хадис окуп берсин, машалла. Бухариден. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. жараткан Алла Таалага шүгүрлөр, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салават саламдар айткандан кийин урматтуу Абдурахим дамда, урматтуу Мурат дамда, урматтуу устаздар, урматтуу ушул жерде окуган окуучуларыбыз, балдарыбыз, Кудайым иншалла бардыгыбызга жакшылык берсин. Мына аалымдар кеңешинин мүчөлөрү бардыгыбыз ошо зыярат кылалы деп ушул жерге келдик. Балдар иншалла силерге айта турганыбыз ушул нерсе, эми ушундай бир сыймыктана турган бардыгыбыз Кыргызстандын сыймыгы болгон медреседе окуп атасыңар. Аны ким кандай көрөт, айтканыбыз ошо. Бул жерге келип, баягы жаман сөз айткан, башка бир нерседе бир кемчилик тапканчы, бул бир гана ичи күйдүлүктөн болот. Андан башка нерсе деп айта албайм. Иншалла ошондой бир медреседе окуп атасыңар. Кудайым буйрса азыр мына окулган китептерди биз жөн эле мынтип барактап
барактабаган китептерди жаттаган балдарды көрүп атабыз ушул жерде. Кажерге барсак ошо силерди көрсөтүп, ушу мактанычыбыз, сыймыгыбыз ушу болуп калды. Ушундай күндөрдө азыр Надыр дамдалар ыйлап атат, мондай күндөрдү элестеткен жок элек деп, улам кирген сайын. Бул жерлерге келгенде бизде ошо ак үйдөн айырмасы жок зданиялар болуп атат. Ак үйгө киргендей эле кирип атабыз, көрдүңүздөр. Анан дагы ыраазычылык айта алабыз. Мына Абдурахим дамдабыз, биздин баардыгыбыздын агабыз болгон, жаш кезибизден ушинтип бизди тарбия кылып, тиги ошентип чоңоюшубузга, ушу дин окуусуна окуп калышыбызга көп салымы бар эми бул кишинин. Азыр келип туруп мына миңдеген адамдарды чыгарып атат. Азыр миңдеген бала окуп атасыңар. Буга чейин миңдегендерди чыгарды, көрдүңүздөр. Келечек силердики чоң рахмат, ишиңизге ийгилик берсин. Кудайым ошо ар бир окуган баланы дагы сиздин хасанат дептериңизге Алла Таала жазган болсун. Артына мына Мурат дамылда, мен Нурулла Кара экөөбүз бир окуганбыз. Бу жерде ал киши жүрөт мына сыймык болуп. Мындай шарт деген дагы бир жолу айтам. Ушунучу дагы бир жолу айтам, бир туугандар. Дүйнөнүн көп медреселерин көрдүк да. Ичинде окулган сабактарын да көрдүк. Дүйнөдө эң күчтүү 10 медресе болсо ошонун ичине кирди ушул жерчи. Азыр кичине болсо дагы сиздерге кичине сый-урмат бир эмебиз бар эле. Ошону тапшырып койсок. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңеши ыраазычылыкка, диний билим берүүнү өнүктүрүүгө, жаштарды руханий жана салттуу ислам жолунда тарбиялоого кошкон зор салымы үчүн Имам Азам медресесинин устазы Таштанов Абдурахим Жумабаевич Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин ыраазычылык баракчасы менен сыйланат. Алла Таала сиздин эмгегиңизди кабыл алып, үй бүлөңүзгө тынчтык, жашооңузга береке жана узун өмүр насип кылсын. Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңеши. Canınızı sayılıp da Allah'a cennetleriniz bismillah. Tamda çıkın böyle. Allah Teala'm inşallah. Allah Teala'm işinizge bereke, uy buloңузга тынччылык, аманчылык берсин Кудайым inşallah. Ардак, сыймык, аксакалыбыз болуп жүрө бериңиз. Дагы бир ыраазычылык кат. Ушул жерде канчадан бери кызмат кылган, кыргыз элине ушундай таанымал болуп калды бул киши. Рахматуллах Нурулла Абдулмажитович. Мен бага аманат катары Мурадулла дамда сизге тапшырып коюйн. Бизден аманат кылып бересиз. Дагы бир ыраазычылыкка Абдусатар уулу Мурадулла ажекеге берилет, аалымдар кеңешинин атынан ыраазычылыкка. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu ve nusalli ala rasulihil kerim amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kadirli Zamir Karakeviz, hurmatlı ulamalar. Sizlerin kelgeningizler öz negizi çoğun belek. Ушунчалык улуу инсандарыбыз, кыргыздын эң залкарлары, көпчүлүгүнү бала чагынан бери тааныйбыз. Ар биринин өзүнчө тарыхы бар. Биз билбейбиз бул кишилердин Алланын астында канчалык кадыр баркы бар, бир Аллага белгилүү да. Замир Каракебиздин Алла өмүрүнө берекет берсин. Биз дайыма силерге айтып беребиз го, бул киши менен көп сапар кылганбыз. Бул кишиге Алла ушунчалык Кур'ан мухаббатын салып койгон. Saparda da bir koldan Kur'an düşmeydi. Ar taraftan memleketsiz yakışaktan tanıştırıp kıskası meynet kılan ulu insanlarımız gelip kaldır. Allah Teala barınızların gelişini Allah kabul kılsın. Eselep Allah Teala soğuk suyuluk versin. Dağımından da daracağınızlarda Allah Teala büyük kılsın. Vardığınızda Allah Teala hayırga sebep kılsın inşallah. Elhamdülillah. Biz baldarı şunday abalda körüp duran közüge de eşemeyecek dağız. Bana bari apapak bolup, başları aksalı olup, üstleri apapak kiyim bolup, periştedey bolup, nurlu bolup oturuşları özü, öte bir Allah Teala'nın fazilet sözleri getiriş atat degenge bir belgi olup atat. Elbette bizden tilegimiz, silerdi bunday körüp, biz özüzde baktılığımızda besepte oturağız sebebi. Kelesekte inşallah bu dinimiz günden güne jayılıp ketip atatken dep düşünüp atabız. Oşonduktan bizin ümitimizni, bizin arzularımızı, bizin maksatlarımızı siler jetkiret degen oydabız. Kelesekte ilimde büt elge taratıp jetkirip ahirette de
o'sha ilmning foydasini elga ko'rsatasiga degan o'ydamiz inshaalloh. Allah Teala ömrünüzge bereket versin Hazretimiz. Bir kezlerde uşunday bala çağınızda kıynalıp okup, cügörlerin içinde kaçıp yürgen doğrularınız, tünüme nuktava iyilap yürgen doğrularınız, korkup yürüp, okup savak bergen oşul göz yaşlarının neticesi. Şöyle bir yerde kalan ustazlarınızdan, alımlarınızdan, vardı mehnetiniz, duanızlardan bereketli inşallah bu baldan. Dolayısıyla Hazretimizin aytkan sözünü jakşılap okup, nasihatlarını, bekem tutup, tuğ karmap, ömrünüzün ayağına çeyin, altın sözler aytıldı bana bu kişiler bardık aytıp berişti. Amal kılışımız gerek inşallah. Урматтуу устаздар, биздин бул жерде окуган жамааттарыбыз Мухтасарул Окая Сиражи китептерин жаттаган балдар. Арабчасын, кыргызчасын иншалла биз сиздерди бир экзаменге чакырсак кел берсеңиздер. Бир экзаменге кел балдарды жакшы эме кылып эметип берсеңиздер. Азыр устаз дамылабыз. Дуа кылып бересизби? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulühül amin. Allah Teala şul yerde oturgan talip ilim baldarımızga densoğlukları için kılıp ömürleri uzun bolup yüreklerini ilimge açıp yüreklerini ilim nuru menen, Kur'an nuru menen, hidayet nuru menen toldurup kelasekte şu Kırgızstan'a dindi tarata turgan, dindi tükte turgan baldar olsun. Jana şu baldardı şunday okutup terbiyelep жүрген ustazlarga da Allah Teala özü razı olup densoğlukları için bolup güç kuvvet verip şundayan baldarın yüzdegen mingdegen baldardı çıkarışa Allah Teala özü iyilik verip güç kuvvet versin. Allahu Ekber. Elhamdülillah öte jogorku dengelde ösüp bolup atıptır. Kur'an jattap atkan baldarыбыз maşallah öte jogorku dengelde ошондой эле hadis kiteplerin толук жаттап мынакей устаздарыбызга бир мындай бир сыноо иретинде айтып беришти. Жана башка алымдарыбыз суроолорун берип көрүштү. Ушунчалык ыраазы болушту. Балдардын окуган китептерин көрүп, жана ошолордун жөн эле китеп окуп калбастан алардын мына Кур'андай кылып жаттап алгандыгы мени таң калтырды да. Ошол хадисти башынан баштап аягына чейин жаттап алгандыгы, Мишкат болсун, жанагы Мухтасарды деле жаттап окуйт экен китептердичи. Мен аябай негизи ыраазы болдум да устаздарга ошол. Окула турган тадрис, сабак бериле турган китептер, ошондой эле чоң муражаа боло турган, илимин дагы кеңейте турган да китептердин баары бар экен. Дини бүт тармакта тафсирди көрдүк, тафсир тармагы, фикh тармагы, ошол эле тарых тармагында көрдүк. Hadis тармагы, акыйда тармактары. Ошо менен биргеликте эле жакшы дагы жери кыргызча биздин адабияттар дагы бар экен. Манастан баштап Сейтек, кара жазмалары, ыр түрүндө жазылгандары. Анан ушул Имам Азам медресеси Карабалтада бул өзгөчө чындыгында эле анда таанышыбыз керек. Себеби биз жана башында разылык айткандай эле Кыргызстандагы эң алгачкы жана окуу усулунда дагы бүгүнкү күндө келип көп болдук. Биз жаттатуу тартиби менен болуп аткандыгы бул өтө маанилүү нерсе. Калган медреселерибизде көпчүлүк жерлерде мисалы үчүн китептин үстүндө эле калып окуп алардан да адистер чыгып атат. Бирок муну жаттагандык бул келечекте жана азыр эле айтылып аткандай келечекте жаңы имам Бухарилердин чыгышлыгы ушундай болот негизичи. Мен илим очогуна кирдим. Илим очогунун ичинен дагы тереңдетилген илим очогуна кирдим. Ошол жердеги ар бир адамда ушундай болот го негизи. Кайра келип, кайра студенттик күндөргө кайтып, кайра келип окугум келип кете тургандай бир күндөргө сезип келип кайттым да. Анан бали Алла разы болсун. Устаздардан Алла разы болсун. Иншалла бул жердеги окуучуларыбыз буюрса, бүтүрсө бир гана Кыргызстан эмес, дүйнөгө ислам дининин баалуулуктар өзгөчө Ханафи, Ал-Матуриди багытындагы ошол Тураси баягындай классикалык китептердин өзөгүн үйрөтө билген, жая билген аалымдар чыгат деген ишенимдемин. Бул окуу борбору машалла Кудайым берген борбор экен. Мисалы бул жердеги азыр китеп басылган китептерди карасак, бүт ушул Кыргызстандан басып чыгып атышат экен. Араб тилинде эң мыкты деңгээлде китеп басылып чыгып жаптыр, машалла. Бул албетте сүйүндүрбөй койбойт. Бул илимге болгон чоң салым жана негизи эле ошол кыргыз чергесине илимдин тарашына чоң мындай салым кошуп жаткандыгынын далили.